Урматтуу жыйын катышуучулары, чындыгында муфтият кече, бүгүн жана эртең деген философия камтылган. Муфтият кече кандай эле? Мындан бир 35-40 жыл мурун биздин бул топурактарда диндин абалы кандай эле? Тагыраак айтканда, атеисттик доордо биздин ата бабаларыбыз, ушул жерде отурган дамылалардын аталары, ушул жерде турган аталарыбыздын чоң аталары, чоң энелери, таенелери, биздин ата бабаларыбыз динди кандай тутунган, динди кандай жашаган эле. Чындыгында мамлекетибизде дин өз бир калыпка түшүп аткандыгын көрдүк. Мамлекетибизде дин өнүгүп атканын көрдүк. Мамлекет тарабынан динге өзгөчө көңүл бурулуп атканын көрдүк. Ошонун башында турган биздин Азирети муфтийибиздин бул 40 кадам деген чоң бул стратегиялык багытын көрдүк. İçimizde ынтымак болсок, сырттан кандай бузукулар болбосун, кандай агымдар болбосун, кандай şu элибизди, журтубузду үйбүлөнүп буза турган ой пикирлер, кандай нерселер келбесин, биз içimizde ынтымак болсо, сырттан келген күч бизге таасир эте албайт. Баарыбыз ынтымак болуп, мына Азирети муфтийибиздин бүгүнкү диним ислам, өлкөм Кыргызстан деген темадагы ушул көчмө жыйыныңызды Аллах таалам куттуу мубарак кылсын. مناسككم فاذكروا الله ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Мээримдүү жана ырайымдуу болгон жараткан берекелүү ыйык аяттардан пайда болгон соопторду сүйүктүү пайгамбарыбыздын ыйык рухуна багыштоосу менен биргеликте ушул жерде алакан жайып момин деп отурган жамаатыбыздан үмүт эткен, өтүп кеткен маркумаларыбызга багыштадык. Жараткан Кудайым, өтүп кеткен маркумдарыбызды өзүңдүн рахматыңа бөлүп, ырайымыңа алгын. Мамлекетибизди, эли журтубузду, коомубузду, келечек мун урпактарыбызды ар кандай кырсыктардан, балейлерден, табигат кыргызстандан өзүң сактагын. Бүгүнкү өткөрүп жаткан ишибизге ийгилик, берекеңди бергин я Раббал Аламин. Би рахматка я Архамар Рахимин. Аллаху акбар. Башында мамлекетибизде дин боюнча стратегиялык багыт бизде болгон эмес. Ар ким өз ар жака тартканбыз, чүнүгүбүз жетишинче тартканбыз. Ар кандай агымдарга тартылганбыз. Мына бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен Азирети муфтийибиз 40 кадамды көрсөтүп, салттуу исламды көрсөтүп, мамлекетибизде, элибиздеги исламды көрсөтүп, биз кандай болушубуз керек, кайсыл багытка карап барышыбыз керек, салттуу дин кандай болуш керек, эртеңибиз кандай жака барабыз. Биз стратегиялык багытты көрсөткөн үчүн биз Азирети муфтийга ыраазычылык билдирип кеткибиз келет шаарыбыздын атынан. Ислам дини адамзатка тынчтыкты, адилеттүүлүктү, боорукерликти жана жоопкерчиликти үйрөтөт. Мамлекет болсо коомдун тартибин камсыздап, жарандардын укуктарын коргоп, өлкөнүн өнүгүшүнө шарт түзөт. Ошондуктан исламдын адеп ахлактык баалуулуктары менен мамлекеттин мыйзамдуулук принциптери бири-бирин толуктап турат. Кыргызстан биздин үйүбүз, көз карандысыз мамлекетибиз жана келечегибиз. Анын өнүгүшү, тынчтыгы жана гүлдөп өсүшү ар бир жарандын жоопкерчилигине байланыштуу. Кыргызстан мамлекети эгемендүүлүк алгандан кийин муфтият өзү бир канча диний окуу жайларды түзүп, аймактарда өзүнүн өкүлчүлүктөрүн ачты. Коомчулуктун арасында бийик абройго ээ болуп, саясий, маданий иш-чараларда активдүүлүгүн көрсөтүп келүүдө. Мамлекетибиздин өнүгүүсүнө өзгөчө салымын кошуп, коомчулукту руханий баалуулуктар менен тарбиялап, мамлекет менен диндин ортосунда гармония пайда болду. Кудайга шүгүр, Ош шаарында имамдарыбыздын арасында кадимкидей ынтымакчылык, биримдик пайда болуп, бири-бирибизге болгон жакшы мамиле пайда болуп, онун негизинде мына Азирети муфтий дамылабыздын ушул иш бизге тапшырмаларынын негизинде мындай татынакай болуп, ак булуттай болуп, апакабай болуп имамдарыбыздан бүгүн келип отурат. Аллах таалам барыңыздардан разы болсын, ишиңиздерге Кудай таалам ийгилик берсин. Ошону менен бирге биз ынтымакчылык, биримдик, айрыкча үй бүлө ортосундагы айел эркек мына азыркы эле биз роликте көрүп өткөндөй ошол багытта да көп эмгектенип, көп аракет кылып келип атабыз.
Эми буга бир мисал катары айта өтө турган болсок, албетте биздин мына Кыргызстанда ата бабаларыбыз ар бир айткан макалы болсун, ар бир келтирген мисалдары болсун, элдин ынтымакчылыгы, биримдигине байланыштуу. 40 кадамдын негизинде көп алгылыктуу, жакшы иштерди жасадыңыз. Анын негизинде президентибиз дагы жакында мына даңк орденин берди. Şu сизди дагы ушул элдин, имамдардын, Ош шаарынын элдин астында даңк ордениңиз менен куттуктайбыз. Куттуу болсун, ишиңизге ийгилик болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух. Алла разы болсун. Бул киши дагы көп жылдар бою дин тармагында аябай тажрыйба топтогон инсан. Мана ушул жетекчилик менен, алымдар кеңеши менен, бөлүм башчылар менен отуруп, биз 5 жылдын ичинде мамлекет жетекчиси, урматтуу президентибиз, алымдар кеңеши, калайык журт бизге ишенип, ушул жооптуу кызматты бизге тапшырып отурат. Эми биз 5 жылдын ичинде кайсыл иштерди аткарыш керек? Мурунку муфтилерибиз кайсыл иштерди багындырды? Же болбосо аткарылбай калган кайсыл иштери калды? Деген мазмунда бир нече жолу жыйындарды өткөрүп, жыйынтыгында Кудайга шүгүр, ушул 40 кадам аталышта стратегиялык 5 жылдык план түзүлдү. Кудайга шүгүр, урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүнкү күндө 2,5 жыл болгон болсо, 40 кадамдын дээрлик 27 кадамы иш жүзөсүнө иншалла ашырылып калды. Ошол ата бабаларыбыз кыйын кезеңдерде, кыйын учурларда дагы динди тутунуп, динди бизге жеткере алганга аракет жасады, бул аманаттан кутулушту. Ушул жерде отурган аталарыбыздын аталарынан сурасаңыздар, кандай гана мезгил эле илим алайын десе медресе дини окуу жайлар жок эле, китеп окуу куралдары жок мезгилде ата бабаларыбыз ошондой кыйын кезеңдерде дагы күнү түнү дебестен жер түлөөлөрдө качып, кандай гана куугунтуга алынбаса дагы өмүрүн коюп, ушул ислам дининин келечек урпакка жетишине чоң салым кошуп кетти. Андыктан биз кече күнкү мээнет кылган динге, мамлекетке, ушундай татынакай табигаты кооз, эгемендүү мамлекетти бизге тапшырган ата бабаларыбызды биз эч качан унутпашыбыз керек. Алардын хаккына дуа кылышыбыз керек. Алардын арбагы ыраазы болуш үчүн бизге таштап кеткен бул аманатка ээ чыгышыбыз керек. Бул эң чоң аманат. Бул мамлекетти көзүн карагендей сакташ керек. Мамлекеттин эгемендүүлүгүн көзүн карагендей сакташ керек. Мына ошон үчүн бүгүнкү муфтият биз биргеликте татынакай дин эркиндигинде бизге атайын мыйзамдарды кабыл алып, дин эркиндиги жөнүндө атайын дини кызматкерлерди колдоп, керек болсо мына жогоруда көрдүңүздөр, журт башчыбыз автоунааларды берип, айлык маяналарды чечип бергенге чейин аракет кылып, бүгүнкү күндө биздин Ханафи мазхабынан чыгып кеткен жарандарыбызды дагы, секталарды дагы көкүрөгүнөн түртүп койбостон түшүндүрүү ишин жүргүзүп, аларды өзүңөргө тарткыла. Мамлекет тарабынан кандай гана жардам керек болсо, биз ар дайым укук коргоо органдары менен, администрация менен, жетекчилик менен биз дайым даярбыз деген ушундай тапшырма болгон. Ошонун алкагында урматтуу жыйын катышуучулары, биз бүгүн диндин баалуулуктарын коомго жеткирүүдө жалгыз эч качан бул мүмкүнчүлүккө жете албайт элек. Мамлекет тарабынан, жергиликтүү администрация тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан, урматтуу агай эжекелер тарабынан сиздердин колдооңуздар менен дини кызматкерлер бүгүнкү күндө эл менен аралашып, амир мa'руф деп коебуз, жакшылыкка чакырып, жаманчылыктан кайтарып, диндин баалуулуктарын биз коомго ушундай татынакай жеткирип келатабыз. Администрация тарабынан абдан жакшы колдоо болуп, бүгүнкү биринчи кадам иншалла башталып отурат. Биз бул теманын алкагында көчмө жыйын республика боюнча уланат. Максатыбыз ошол бүгүнкү муфтият кандай иштерди аткарып атат, коомго чагылдыруу, жана сиздерден бир кеңеш насаат болсо, ошону биргеликте иш мерчемдерге алып келүү, жана дини кызматкерлерибиздин коомго, үммөткө, келечек урпакка кылып аткан кызматын чагылдыруу, жана дини кызматкерлерибизди баалоо болуп эсептелинет. Алла таалам баардыгыңыздардан разы болсун. Куттуу өлкөбүз Кыргызстанда тынчтык болсун. Мамлекеттин башында турган ажоозду иманы бекем болсун. Кудай таалам ушул мамлекетибизде диндин башында турган Азирети муфтийге,
Азирети муфтийнин жалпы жан жоокерлик командасына, казыяттарга жараткандын жакшылыгы жаап турсун. Бүгүнкү жыйындын жыйынтыгы мамлекетибизге, иманыбызга, ахиретибизге пайда боло турган жыйындардан болсун. Кудай Таалам ушул омоктуу жана ордолуу шаарыбызга кадам басып келген Азирет муфтий сизге жана казыларыбызга, ушул шаардагы диндин башында турган Самидин казыламылабызга ар дайым жүзүңөрдө нур, ишиңерде ийгилик, көрө албагандын көзүнөн жаман сөзүнөн Кудай Таалам өз сактасын. Кудай Таалам имамдарыбыздын урпагынан улуу адамдарды чыгарсын. Имамдардын артында турган мамлекетибиздин берекенин бермети болгон ак жоолукчан эжелерибизге, апаларыбызга жараткандын жакшылыгын насип кылсын. Азирети муфтий, кадамыңызга жакшылык, үй бүлөңүзгө тынчтык, мамлекеттин тарыхында кала турган татынакай ушул кадыр бартуу муфтийлерден болушуңузду Кудай Таалам насип кылсын. Дагы бир жолу жыйынга Аллахтын рахматы жаап турсун. Аллаху акбар.